Салам улуттун көрөрмандары. Бүгүн бизде ушул Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алтынай Дарбаева эжекебиз менен биргеликте маек курмакчыбыз. Саламатсызбы? Иштериңиз жакшыбы? Кудай башчыбыз, саламатсыңарбы? Оразаңыз кандай өтүп? Кабыл болсун. Орозо сонун өттү. Аябай Кудай таалам жакшы аба ырайын берди. Салкын баарыңыздардын туткан орозоңуздар, кылган ибадаттарыңыздар, ак батаңыздардын баары Алла таалам кабыл кылган болсун. Эртеңки айрамыбыз Арапа деп коет бүгүн дагы ошол жыт чыгарып өткөндүн көңүлүн албай тирин иш жүрүшпөйт дейт. Ошондой бүгүн иштери ушундай толтура, бирок мен мектептен кечинде барып жасайбыз го. Мурунку жеткен ийгилигиңиз тууралуу, буга чейин басып өткөн тепкичилер тууралуу айтып өтсөңүз, балалыгыңыз тууралуу. Сиздер баягы айтып коет, кайманат коюп коет го, эркелетип. Сизде 6 шадечи, кандай дечи ошолор тууралуу айтып өтсөңүз. Чынында эми Айзат да, силер азыр менин жарым жашымдасыңар да. Анан менин жүрөгүмдө силерче жаш болбосом дагы бир 35 ушундайда калып кеткен жүрөк. Ошол эми эле ишке орношуп, эми эле диплом алып, эми эле ишке орношуп атсаң эле заматта силер дагы ушуну ар дайым эстеп койгула, Алтынай ушинтип айткан деп. Бир жерден эле бир трубадан кирип эле чыгып кеткендей эле болуп калат экенсиң, бир көпүрөдөн өтүп кеткендей. Анан карасаң эле 50 деген жаш болуп калат экен. Мен кичинекейимдеги ошол кандай кантип жеттиңиз дегенде ошол эң биринчи Алла Тааланын берген мээрими, баягы мээрими төрөлгөн адам өнөр инсаны болот дейт. Алла Таалам жакшы көрүп өнөр берсе, ал өнөрдү эч кандай пендеси ала албайт экен да. Себеби өнөрдү ошол өнөрдү мага ылайык өнөрдү Алла Таалам мага бергенине миң шүгүр дейм. Анан тез өтүп кеткенинин бир себеби коёндой окшош күндөр мен ошол 32 жашымда чыктым чоң сахнага. Турмушка чыгып, 23 жашымда экини төрөп, оң кол сол колун тааныгандан кийин анан чоң сахнага аттандым. Ага чейин мугалим болуп иштеп жүрө бердим. Азыр да мугалиммин. Ушул мектептин эшигин ачканыма Кудайым буйрса 35-36 жыл болуп атат. Мен шүгүр дейм ушул бир эшикти тырмалап кирип чыкканыма. Ушул жерден баягы дарак бир жерден агарып көгөрөт дегендей. Мугалим болуу бул ардактуу кесип экен. Балдарымды аябай жакшы көрөм. Азыр онлайн, оффлайндарыбыз да бар. Баарына үлгүрүп, жетишип, бирөөнү зумдан берип, бирөөнү классрумдан берип, бирөөнү маңдайдискке тургузуп. Биз да мугалимдерге деле кыйын болду, балдарга андан биштеркен болду. Бирок эми бул дагы Алла Таалам сыноо экен, сыноодо сынбайлы деп иштей эле атабыз. Анан өрчү болуп чыкканым 32 жаштан чыктым. Кичинекейимде музыкалык мектеп бүттүм. 4-класстан 10-класска чейин аккордеон классында. Ошол ата-энемдин 40 жашында көргөн апам 40 жашында төрөгөн экен. Ошол мен апам пенсияга чыкканда уже эми 11-12 чыккан болуп калмышым да. Анан бул кызым билимсиз болуп калса, биз картайганда төрөдүк, биз бул дүйнөдөн кетсек бул билимсиз кандай үйдө калып калат деп ошо кичинекейимден апам менен атама рахмат. Музыкалык билим ала берсин деп мени ошол музыкалык мектепке берип, аккордеон класс бүткөм. Анан апам менен атам мени баягы эң кичинекей болгон үчүн туура эмес кылсам дагы туура деп, туура кылсам да туура, мен үчүн ошол 8 бүт турганбыз, ошонун баардыгы таяк жечи мен үчүн. Себеби баягы эң кичинекей бала сүймөнчүк болуп, ушунчалык туура эмес кылса деле жакшы көрөт экенсиң. Мен азыр өзүм деле Каринага болушу эле турам да, ушундай болот экен да, баягы эң кичинекей эрке балам баары ошол болушу керек экенсиң. Ошол жагымдуу болуп, баары жакшы, бирок арасынан ошонусу мыкты болуп чыга келет экен да. Мен да ошондой болгон Атыр деп койчу мен апам. Алтынай Атыр деген баягы азыркы духи да. Анан Атырым менин Атырым деп эркелетет. Анан Атыр бир эле апам Атыр деп ошентип эркелетчү. Анан кийин чоңоюп, баягы переходной возрастта болгондо жине тип коет ошойм да апамдан. Койчу Атыр эмес эле Кирсамын болуп кеттим деп. Анан Кирсамын да ошол убакта дефицит кеткен. Атырдан да Кирсамын кымбат болуп кетти апа. Мейли Кирсамын болсом дагы неме кымбатмын деп соруп калчумун да. Анан ошол башкарганды эжемдин кыздары келет, агамдын кыздары келет. Ызылдаш анан тамеки чыгабыз да, бизде тамеки, неме, жүгөрү, кызылча, күрүч. Мен өскөн туулган айылымда, Өзгөн районуна караштуу Кызылча районунда. Анан
Баардыгын башкарым келип жылдаса неме кылчумда чачасыңар бар жок чачып жибересиңер деп ар бирине бөлүп мына жер шыпырасын, сен мына жерди шыпырасын, мына тамеки сиесиң, мына жерди жууп чыгасың, анан кийин үйгө киргизип алып туруп баары иштер бүткөндөн кийин ойнотпостон бутуңарды узун отурула деп катар бир үйдүн неберелер, апам неберелер бир үйдүн бурчуна жык болушат да. Бутуңар уктап калбаш үчүн бутуңар сунуп отурган, анан ошолорду бутун сындырып анан концерт коюп, ошолордун бирден номерин чыгарып, азыр монтип поклон кыласың, кетип калганда дагы поклон кыласың сахнадан деп өзүнүн неме алып барчу болуп алчумун. Анан поклон кылса, поклон кылган жок, кайра кел. Чыкканда да поклон кыл деп ушинтип, ошол биз дагы телевизордон көрүп, ушул ырчылардын немеси, манералары, сахналап жүрүүлөрүнө суктанып ошолну элестетип, ошолордун бандай чагылдырып, ошол неме сиңдилер менен инилер менен азыр айтып беришет да, бизди поклон кыласың деп элестетип депчи. Анан караңгы үйгө кирип алып, ошондой кино бизде мындай неме азыркыдай лента менен эмес, мындай немеде коюлчу. Флешка менен эмес, мындай ак суп болот эле, мындай төпүштүк, мындай чоң, мындай доскадай болгон. Анан ошону илип коет, анан бул жактан эме камера менен көрсөтүшкөн да. Анан мен ойлоп турмун, ошо караңгы ошону илип койсо эле, мен силерге кино көрсөтөм деп ишти кылдырып алып үйгө алып келем да, анан азыр кино коем деп караңгы немени шешеп илип анан сөтүп жүрсөм эч кино болбойт. Ошондой неме экен да, эми аң сезим ошо капкараңгы койсо кино боло эле илип койсо деп ойлочу экенмин да. Анан кошуна аталарыбыз бар эле, кошуна неме Арзыбай эке, Зарбеже, Салимеже деген кошуналарыбыз бар болчу. Анан биздин үйгө көп келип чай ичип, кошуналардын жакшы, ал убакта королор деле жабылган эмес, азыр баары эле коргон кылып өздөрүн камап алышты го. Анан ал убакта ачык эле болчу. Бирөө нан жапса, баарыбыз барып эле, кимде сары май болсо, каймак болсо, барып эле ошо кошунанын үйүндө эки нанды туурап мыжыкма деп коет эле, мыжыгып туруп анан мындай кылып бирден каматат. Баардык ошо канча үйлөрдө канча бала болсо, ушунчалык ынтымактуу ырыс кечтерин дагы тең бөлүшүп, нан жыттанса эле, Зару эже нан жабаттыр, кеттик деп эле каймактарды көтөрүп алып барып эле ошондой башкача жашоодо жашап да, мындай өтө мындай берекелүү, байоо, бири-бирине ушундай ынтымак, мындай эч нерсе тосулбайт эле кошуналар бирибизди мынтип эле көрүп турчубуз да. Ошолорду ырдап берсем, мага ошол убакта мындай чоң 5 тиын болот эле. Азыркы ал 5 тиынга вафли бир пачка же болбосо бир пачка печенье келчү, ошондой эле мына ырдаганга денен. Ушул Арзыбай эке деген мен жыттайт да, дайым деп жатыр. Атыр, атыр жыттанат да кызым башы десе, мен ойлоп турмун, чын эле атыр жыттанам деп. Атыр жыттанбай эле баягы чурк, кайын, топурак нелерди гана кармалабайм. Анан мен ойлоп эткенмин да, мен чын эле атыр жыттанам депчи. Ушунчалык неме менен эңсөмөн жыттайт деп мына жерине жыттап турган, атыр эле жыттанат алтын айдын башы десе, мен чын эле менин башымдан ушундай атыр бөлүнүп чыгып аткенде көрсө жөн эле баягы кир, айран менен жуулат, ачыган айран, же болбосо тердин эле жыттанат экен. Бар эми бала деген ушундай неме периште болот экен да, ошентип мен эркелетип ушундай эрке чоңойдум. Анан айткан деген болгон апам айтчу, кызым Айнанай, кызым Алтынайга, Кудай жок дегенде 15 адамга кожоюн болсун, бул мындай неме кожоюн боло турган лидерский немеси бар деп ойлойт экен да апам. Мугалим болгон апам дагы. Анан лидерлик касиети бар, жок дегенде 15 адамга кожоюн болсо мунун энергиясы чыкпайт деп ошентип калчу. Анан Кудайга шүгүр, эми мектепте канчалаган окуучуларды окутуп келе жатам, 36 жылдан бери мугалим болуп, канчалаган инсандардын жан жүрөгүнө, жан дүйнөсүнө ыр тартуулап неме кожоюн болуп атам, жан дүйнөсүнө. Ошонун баардыгы мен үчүн бакыт. Ушул апам көрөгөч, атам көрөгөч инсандар болгон экен ушинтип. Мен атыр болуп, анан кийин кирсан болуп, анан кайра алтын айнабай болуп. Алгачкырым, эң алгачкы чыкканым Рыспек Абдыкадыровдун эскерүү кечесинде Айтсаң боло деген эң татаалыгын ырдагам. Сооронбай Жусуповдун жазган. Анан кийин Кадыр Артыковдун Барам сага дегендердин клип тарттыргам. Анан кийин Кадыр Артыков өтө ырларыны эч кимге бербеген, эч кимге ишенбеген ырлар аябай неме татаал го. Анан ар бир инсан, ар бир композитордун оңчун ыры өзүнүн баласындай болуп калат да. Биз аткарып алып эле канча кожоюн болуп атабыз. Анан автор үчүн бул
чоң жоопкерчилик экен да, жакшы даганга берсем, жеткиликтүү даганга берсем, үнү барга берсем дейт экен да, анан мен сурабайлы деп чыкканда ал убакта сурай турган неме жок болчу, кийин чыкты го закон. Сөз уруксатын сурап деген, анан мен уруксат сурайлы деп чыктым. Анан кийин жол уялып атпаймынбы, мен сизден уруксат сурайлы деп чыгып кеткем десем, мейли деп ушинтип неме кылганы бар. Анан кийин ойлонуп калдым, сурап койсом болмок экен деген бир немеде калдым да. Ага, ушунчалык ырлар, ар бир ырлары ташка тамга баскан ырлар го. Аткаруучусун таптыкканы жакшы да. Анан кийин Мирбек Атабеков тап чыкты, канчалаган инсандар бар мисалы тап чыкты. Анан мен да айтып чыккам да, ошолордун катарынан калбайм. Момуна деген эжеке бар, начальник класстын мугалими. Ошол эжеке Сардарбек Жумалиев менен, композитор Сардарбек Жумалиев менен биздин Кыргыз Республикасынын эл артисти. Мындай тең туштар экен, ошол бир шерни бир нерсесине алып барып, мен аккордеон алып барып, анан агайдын кетпейм сага жолукмайынча деген ойдодум. Деп жөн ошондо Ысыга Тарашан фольклордук ансамблинин дирижер экен агай. Филармонияда да дирижер экен, анан мен эми мектепте мугалим болсоң ошо Арашанга келип иштебейсиңби деп эле айттым. Менин бул эң жетпеген тилегим болчу, оркестр менен уйнасам, анан оркестр менен уйнап атканда өлүп калсам деле мейли деген ушундай эң жетпеген эңсеген тилегим болчу да, анан мен ушундай тилегим ушундай деп ошентсем, анан кел деп ошентип, анан ошентип барып оркестрде иштеп калдым. Али чейин иштейм ошол жерде. Анан филармонияга деле канча жолу талай жолу чыгылдым, бирок мен мектепти таштап кете албадым. Себеби эки жакты айкалыштырып кетиш кыйыныраак болуп калат экен да. Анан Бишкек мэриясынын эл аспаптар оркестри бар. Биздин жетекчибиз Кыргыз Республикасынын эл артисти Бакыт Тилекенов, көркөм жетекчиси Муратбек Бегалиев, эл артистибиз. Анан ушундай чоң оркестрде ырдап калдым. Концерттеримде канча жыл болсо, мына пандемиядан бери былтыр берилбей калып, быйыл бердим концерт. Анан жылда концерт берем. Мына 19 жыл, 20 жылдардай болуп калды го дейм да. Ар бир жылы концерт берем. Анан эмгек сиңирдин артисти 37 жашында алдым. Эрте алдың деп аябай мындай бетиме да айтып, мени ушундай моралдык жактан ушундай кемсинткен адамдар да болду, өзүбүздүн коллегалардан. Ошонун баарына чыдадым, себеби ошол сөздөр мага тескерисинче күч кубат берди. Мен тасташым керек, өзүм эмгегим тергизим керек деп ушул 20 жылдай болуп калды уш керек. Жылына концерт берем. Азыр эми ошол айткан агай эжекелерибиз азаматсың, татыктуу уйлалган экенсиң, сени көргөлө көрөгөчтүк кылып беришкен экен деп. Эми өзү эмгек сиңирдин артисти алгандан кийин 3 жылдан кийин эл артист бериш керек экен да, алсаң болот экен. А мен быйыл ошол алганыма 10 жылдан ашып кетти. 2009 алганда 12 жыл болду. Бирок мораторий деген себептер болду. Анан ошентип документтерим 3 жыл бар, 3 жыл кайтып келди. Азыр документ жөнөткүм деле келбей калды, алып баргым деле келбей калды. Себеби баягы неме болуп калат экен да, мындай кандай десем, чыгармачылыгына кадимкидей мындай неме чыгармачылыгында эргүүң жоголуп, мындай шабайың сууп калат экен да. Баягы адамдын ичинде дагы бир стержен болот экен да. Ошол стержендин сынып же болбосо бир сапасы түгөнүп калып ошондой болуп калат экенсиң. Анан көпкө чейин неме болуп калат экенсиң. Кайра калыбыңа келе албайчы. Анан азыр эл артисти беришсин, беришпесе деле мейли дегендей. Бирок мен жаш өзгөчөлүгүм боюнча дагы мамлекеттик иште иштеп, ошол ырчылык кесип менен жылда концерт берип, баардык параметр менен дал келем, жаш өзгөчөлүгүм деле келди. Бирок эмнегедир дагы баягындай оркестр менен уйнасам, ошол жерде өлүп калсам мейли дегендей мечта болуп калды да мага. Бирок эми берерин унутпасын. Эң негизгиси элдин сүймөчүлүгүнө ээ болду. Дальше элдин сүйүүсүнө жатасың. Бирок эми документальный болсо, бул өзүм үчүн эмес, балдарым үчүн, неберелерим үчүн бир сыймыктануу болсо экен, окуткан окуучуларыма сыймык болсо экен, эжекебиз эмгек сиңирген боюнча калып кеткен экен деген сөз мен үчүн дагы бир кытыгылап, бир уятымды, намысымды өрүтөт да. Себеби мен жылда эмгектен, мамлекеттен чыкпай, ошол аз көп айлыгына кайыл болуп иштеп, өзүм отчеттик концертин берип кетем да. Анан эми эл тараза, эл баалайт, анан өкмөт менен партиядан дагы болуп калат. Ооба, билсем, баягы алдыда көптөгөн ийгиликтер жүрүп жатат деп ойлойм. Анда ошо эл
айтысында экен. Саналуу бир жумадан кийинки бир айдан кийин алып Кудайым каласыз. буйрса, Кудайым насип кылса. Ошо сиздин маегиңиз үчүн чоң рахмат. Бизге алтындай болгон убактыңызды бөлүп. Силерге да рахмат. Бактылуу болуңуз. Бул жакта канча деген окуучуларды тарбиялап атасыз. Сиздей болгон инсандар ушундай талим алып аткан, билим алып аткандан көп мыкты окуучуларды тандап жатасыз. Кудайым буйрса, балдардын өзү мыкты, өздөрү мыкты да, наристенин өзү кандай жакшы. Көздөрү жайнап, уксам, айтканын уксам, ырдасам деп музыка сабына ушундай толкунданып келишет. Анан мен азыр ушу окуткан балдарымдын биринчи жентек той, биринчи бүткөндөрүнүн тойлоруна алып калдым, кийин үйлөнгөнүн алып калдым, кийин тушоо тойлоруна алып калдым, азыр неберелердин тойлоруна алып калгам. Анан мага мен окуткансызды сүйүнүп калам. Бул жерде 36 жылдан бери канча деген окуучуларды окуттум. Өмүрүңүз кечиктүү болула, Кудайым эч нерседен кем кылбасын. Эмне тилесеңер, тилеңерди бере турган Алла Таала эч качан бизди эңсегенибизди жасабай койбойт. Эч качан бирөөгө жардам берсек, ошо жардамыбызды кайтарбай койбойт. Эч качан карыз болбойм мен силерге пендем. Мен сени ошо кылган жакшылыгыңды күчсүзлөп, мен сенин алдында эч качан карыз болбойм деген үчүн Алла Таала капа кылбасын деген тилекте, ошо Алла эч сизден кем кылбасын силерди. Урматтуу замандаштар, мекендештер, эгерде сиздер өсөм, өнүгөм, күндө мээме жаңылык киргизем, тил үйрөнөм, медицина тармагынан, билим тармагынан, өнөр тармагынан ар тараптуу жагынан өнүгөм десеңиздер, сөзсүз улут тиркемесине кириңиздер. Мен да ушул улут тиркемесинен кылым жаша, кылым үйрөн деп, ушул тиркемеден чыкпайм деп вадам берем.